Арбаңыздар урматтуу телегөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Кочкоров Улукбек Тойчубаевич министрлик тарабынан аткарылып жаткан ушу чаралар, ошондой эле ыктыярчылар сырткары ошол министрликтин алдындагы түзүлгөн жанагындай COVID-19 боюнча күрөшүү боюнча кандай чаралар көрүлүп жатат, ошол боюнча кыскача маалымат бермекчи. Түзүүнү сиздер ЛТР, КТРК Ала-Тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордун ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг министра труда и социального развития Кыргызской Республики Кочкорова Улукбека Тойчубаевича относительно о мерах, которые предпринимаются министерством по COVID-19. Улукбек Тойчубаевич, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан өлкөбүздөгү социалдык жактан коргоого муктаж жарандардын абалын жакшыртууга багытталган иштер дайыма үзгүлтүксүз аткарылууда. Азыркы учурда мамлекет тарабынан кепилденген бардык социалдык милдеттемелер толук көлөмдө аткарылууда. Өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал учурунда дагы социалдык төлөмдөр үзгүлтүккө учураган жок. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 10 апрелдеги 123 буйругу менен бардык социалдык төлөмдөрдүн жана социалдык кепилдиктердин шарттары документтерди талап кылбастан узартылган. Бул деген ошол инвалиддик справканын срогу өтүп кеткен болсо, же болбосо ошол балдардын пособиясынын мөөнөтү келген болсо дагы, мына ЧС ЧП учурунда биз автоматтык түрдө узартып төлөп берип келе жатабыз. Жалпысынан республика боюнча 20-жылдын 1-июлуна карата 560 миңден ашык адамдар жөлөк пулдар жана компенсациялар менен камсыз болушту. Алардын ичинен үй бүлөгө көмөк балдардын жөлөк пулу менен 339.200 бала, 105.660 аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдары камсыз болду. Учурда аталган жөлөк пулдун орточо өлчөмү 868 сомду түзөт. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2019-жылы 1-декабрынан баштап 3 же андан көп бала төрөлгөн учурда ар бир балага 50.000 сомдон өлчөмдө балага сүйүнчү бир жолку төлөнүүчү жөлөк пул дайындалган. Бүгүнкү күндө 27 бала ушу 50.000 сомдон алды. Ал эми 4.000 сомдук балага сүйүнчү төлөмүнү 67.346 балага төлөндү 6 айдын ичинде. Ай сайын социалдык жөлөк пулдарды алуучулардын саны 96.782 адамды түздү. Орточо көлөмү же өлчөмү 3029 сомду түздү. Мындан тышкары ай сайын 25 категориядагы биздин жарандарга жеңилдиктердин ордуна 1000 сомдон 7000 сомго чейинки өлчөмдөгү компенсациялар төлөнүп келе жатат. Бүгүнкү күндө 41.000 адам бизде ушу компенсацияларды ала алышты. Мындан сырткары быйыл Улуу Ата Бейкендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгынын урматына 7 категориядагы ардагерлерге, оруктун кызматкерлерине, ардагерлердин жесирлерине, концлагердин туткундарына, Ленинград шаарынын блокадачыларына жалпысынан 1951 кишиге 44.150.000 сомдук акчалай жөлөк пулдар төлөнүп кетти. Жалпысынан алганда ардагерлер 75.000 сомдон алды, 75.000 сомдон жөлөк пул менен камсыз болду. Министрлик тарабынан ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жашоо шартын жакшыртуу, аларды коомго интеграциялоо максатында бир катар иштер жүргүзүлдү. Азыркы учурда республика боюнча ар кандай кызматтар менен 25.000ден ашуун биздин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар кызмат ала алышты. Ошол эле учурда белгилей кетүүчү жагдай ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын кресло коляскага болгон муктаждыгын толук чечүү үчүн мурдагы жылдарга караганда дээрлик 5 эсе көп быйыл каражат карадык. Мындан сырткары буга чейин көп функционалдуу кресло коляска сатып алууга мыйзам жол берген эмес. Бирок ошол эле учурда көп функционалдуу кресло коляскага суроо талап күч болуп турган. Өкмөттүн токтомдоруна, жоолоруна өзгөртүү киргизип, биринчи жолу көп функционалдуу кресло коляскаларды сатып алууга толук мүмкүнчүлүк алдык.
Учурда кресло коляскалардын алгачкы партиясы келип бизге түштү. Дагы бир 2-3 күндө калган партиялар да келип түшөт. Буйртмага ылайык 2000 даана жөнөкөй, 507 даана функционалдуу, көп функционалдуу кресло коляскалар келип түшөт. Муну биз жакын күндөрдө бардык райондук социалдык өнүктүрүү кызматтарына жеткирип беребиз. Урматтуу жарандар, кимде муктаждыгы болсо, ушу биздин медико-социалдык эксперттик комиссиянын корундусу бар болгон болсо, ушу коляскага муктаж деген. Анда биздин ушул жерлердеги башкармалыктарга барып кайрылып алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бул кресло коляскалар акысыз берилет. Ошону менен бирдикте эле 1 июньдан өкмөттүн атайын токтому кабыл алынды. Ал токтомго ылайык медико-социалдык эксперттик комиссия аркылуу экспертизаны өтүү тартиби кыйла жеңилдетилди. Эми жаңы тартипке ылайык анатомиялык кемчиликтери бар жарандар биринчи кайрылганда эле мөөнөтсүз күбөлөндүрүлөт. Маселен, буга чейин буту кесилип калган жарандарга жаракаты бүткөнгө чейин экинчи топтогу майыптык берилип келген болсо, азыр эми болсо муну сразу мөөнөтсүз күбөлөндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошондой эле анатомиялык кемчиликтери бар эки көзү азиз, бир өпкөсү жок адамдарга дагы биринчи жолу кайрылганда эле мөөнөтсүз күбөлөндүрүлөт. Бул токтомго ылайык. Бул адамдарга жекече реабилитациялуу программа 5 жылдык мөөнөткө сразу түзүлөт дагы. Бүгүнкү күндө 2,5 миң биздин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жагдайы жеңилдеди деген биздин ишенимибиз бар. Кандайдыр бир себептер менен жаран мисек өтпөй жүрүп, ошол эле учурда бала кезинен ооругандыгы боюнча бүт тастыкталган документтери бар болсо, биз ошо бала кезинен майып дегенди статусту берүүгө азыркы жаңы жоого ылайык мүмкүнчүлүк алдык. Бул кайсы бир себептер менен ата-энелери өз убагында ушул бала кезинде кайрылбаган болсо, эми кийин 18ден өткөндөн кийин, маселен 20-25 жашта дагы кайрылса, бала кезинен майып деген статусту алганга мүмкүнчүлүккө ээ болду. Бул эмнени билдирет? Маселен, бул 3-чү топтогу майыптарга 2,5 эсеге пенсияны көбүрөөк алууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми биринчи группадагы топтолорго 2 эсеге чейин көп социалдык пособияны алганга мүмкүнчүлүк берет. Биздин оюбуз боюнча бул өзгөртүүлөр боюнча 1000ге жакын биздин ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жагдайы жакшырды десем болот. Мындан тышкары стационардык текшерүүсүз экспертизага жиберүүгө укук берген оорулардын тизмеси каралып чыгып толукталды. Болжол менен 20 миңдей биздин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кайра ушул экспертизага барганда 4 айлык баягы стационардык ооруканадан обследование өтүү талабы жоюлду. Ошону менен бирдикте эле 35 оруудан 65 диагнозга чейин бул тизме кеңейтилди. Бунун жыйынтыгында 20 миңге чейин биздин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарыбыздын жагдайы дагы жакшырды деген ишенимибиз бар. Ал эми 24 оору боюнча булар балдардын бронхиалдык астмасы, балдардын курч жана өнөкөт лейкозу, даун синдрому, аутизм жана башка оорулар, диагноздар боюнча кайрадан күбөлөндүрүү мөөнөтү биринчи кайрылганда эле 5 жылга чейин узартылды. Биринчи жолу берилген тартипте кайрадан күбөлөндүрүү, сырттан күбөлөндүрүү мүмкүнчүлүгү киргизилди. Маселен, кээ бир биздин ата-энелер балдарын алып, ушул же болбосо өзү ушул майыптар ден соолугуну чыңдоо максатында чет өлкөдө жүргөн болсо, ошол чегерилген майыптык мөөнөтү бүтүп калган болсо, сөзсүз түрдө келүү талабы бар болчу. Азыркы өзгөртүүлөргө ылайык биз заочно освидетельствование кылганга дагы мүмкүнчүлүк бердик. Мунун жыйынтыгында биздин оюбузча 1000ге жакын ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жагдайы оң жакка чечилди деп айтмакчыбыз.
Киргизилген нормалар медико социалдык эксперттик комиссиянын системасындагы ар кандай коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгарууга, майыптыгы бар адамдардын абалын жакшыртууга, аларга көрсөтүлгөн кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, социалдык адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө багытталган өзгөртүүлөр болду. Урматтуу мекендештер, ошону менен бирдикте эле мен сиздерге кабарлап койгум келет. Президентибиз тарабынан 10 июлда номер 75 мыйзам кабыл алынды. Буга ылайык биздин ушу социалдык пособияларды чегерүү жол жоболору дагы бир топ өзгөрүлдү. Бул мыйзамга ылайык мынау статусу жок жаңы конуштар, статусу жок дачада жашагандар тилекке каршы буга чейин социалдык төлөмдөрдү алууга мүмкүнчүлүгү жок болгон болсо, азыр ушу 10 июлдагы президенттин кол койгон мыйзамына ылайык ушул адамдарды дагы кайрылган жерден ушу социалдык пособияларды алууга мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Биз азыр өкмөттүн алдында 1 айлык мөөнөт бар. Ушул өзүбүздүн токтомдорубузду, өзүбүздүн жоболорубузду өзгөртүп чыгып, Кудай буйрса, ушу 1 айдан кийин бардык муктаж адамдарды кайрылган жеринен кызмат көрсөтүп, жана ошолорго социалдык пособияларды чегерүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Ошону менен бирдикте эле бул мыйзамга ылайык тилекке каршы ата-энеси белгисиз болгон тоголок жетим балдар буга чейин социалдык жөлөк пулдарды албай келген. Бул мыйзамга ылайык дагы ушу балдарга 2000 сомдук ай сайын социалдык жөлөк пулдар берилмекчи. Анын атайын банктагы эсептик счетуна түшүп, 18ге чыкканда ушуну менен колдонууга бул мыйзамга ылайык мүмкүнчүлүк түзүлдү. Министрликтин ишинин бирден бир артыкчылык багыты бул калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү болуп эсептелинет. Азыркы учурда ишке орноштурууга көмөктөшүү кызматынын жардамы менен 7000ге жакын адамдар ишке орнотулду. Эмгек рыногундагы активдүү иш-чараларга 9700 адам тартылды. Анын ичинен 7000 адам коомдук пайдалуу акы төлөнүүчү иштерге тартылган болсо, 2700 адамга биз кайра окутуу менен башка кесиптерге ээ болууга мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Бул жерден белгилей кетүүчү дагы бир жагдай, быйыл колдонуудагы калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жөнүндө мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди. Бул өзгөртүүгө ылайык мурда прописка боюнча бизден жарандар кызмат алып келген болсо, азыр кайрылган жерден мүмкүнчүлүк алды. Бул да болсо биздин жумушсуз жүргөн адамдарыбызга, жарандарыбызга мындай көбүрөөк мүмкүнчүлүк берип, жана биздин мүмкүнчүлүктөр менен колдонууга шарттар түзүлдү. Ошону менен бирдикте эле Занятость KG деген порталын иштеп чыгып, биз азыр тесттик түрдө жалпы Кыргызстан боюнча ишке киргиздик. Буга ылайык биздин жумушсуз жүргөн жарандар дагы онлайн режимде ушу биздин кызматтарга келбестен кызматтарды алууга, учетко турууга жана пособияларны, ошо жумушсуздук боюнча пособияларды чегергенге мүмкүнчүлүктөргө ээ болушту. Өлкөбүздө өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режими киргизилгенден бери 525.105 үй бүлөгө азык-түлүк баштыкчалары менен жардам көрсөтүлдү. Министрликтин алдындагы депозиттик счеткө 17.427.000 сом акча түшкөн. Анын ал акча комиссиянын чечими менен жергиликтүү бийликтерге которулуп берип, алар тарабынан ушул азык-түлүк жардамы көрсөтүлдү. Жалпысынан муктаж үй бүлөлөргө муну менен бирдикте эле 8181 тонна un таратылды. Мындан сырткары 176 тонна кум шекер таратылды. Бул жерден белгилеп кетүүчү нерсе, биздин министрликтин алдында атайын маалымат, автоматташтырылган маалымат системасы ишке киргизилди. Ушул берилген бардык жардамдардын учету алынып, ар бир жардам алгандар боюнча атайын база жана маалымат системасы иштеп жатат десек болот. Министрлик тарабынан балдарды асыроо маселесини санариптик өткөрүү боюнча максатка ылайык иштер аткарылууда. Азыркы учурда асырап алуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр порталы иштелип чыгып, министрликтин расмий сайтына жайгаштырылды. Бул портал бала асырап алууну каалаган жарандар үчүн абдан ыңгайлуу электрондук система болуп эсептелинет. Порталда ата-энелердин камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалыматтар банкында катталган балдар боюнча бардык маалыматтар камтылган. Статистикалык маалыматтар жынысы боюнча, курагы боюнча, улуту боюнча
маалыматтарды жалпы жарандарыбыз алганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок балдардын ар бир баланын, конкреттүү баланын анкеталык маалыматтарыны биздин системага асырап алуучу катары учетко тургандарга толугу менен маалымат алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ушул системаны, ушул порталды ишке киргизүү менен биздин министрликтин ишинде болуп аткан ар кандай коррупциялык тобокелдерди жоюу жана ошол биздин жарандарга көрсөтүп аткан кызматтын сапатын көтөрүү максатында бул ишке киргизилди. Ушул портал ишке киргизилүү менен биздин кызматкерлердин ушул процедурага, ушул процесстерге аралашуусу толугу менен жокко чыкты. Бардык заявкалардагы ошо бала менен кездешүүгө уруксат каттары жана баланы алып кетүү боюнча атайын буйруктардагы система аркылуу автоматташтырылган ушул портал аркылуу өзү чыгат. Бул жерде биздин кызматкерлердин аралашуусу толугу менен жокко чыкты десек болот. Жалпысынан министрлик тарабынан турмуштук оор кырдаалга кабылган үй бүлө жана балдарды тез арада табуу, алардын муктаждыктарын аныктоо жана ар тараптуу ыкчам жардам көрсөтүү максатында автоматташтырылган электрондук маалымат базасы түзүлдү. Базада ар бир турмуштук оор кырдаалга кабылган бала тууралуу толук маалыматтар бар. Бул автоматташтырылган база өткөн жылда 5 райондо пилоттук режимде тесттен өттү. Ал эми бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча тесттик түрдө иштеп жатат. Жакын күндөрдө бул дагы толугу менен ишке кирет. Ошондо бизде оор турмуштук абалда болгон балдар жана үй бүлөлөр боюнча бирдиктүү чоң база жана муну ишке алып барууга атайын бир система түзүлдү десем болот. Жалпысынан үстүбүздөгү жылдын 6 айында социалдык төлөмдөргө, социалдык милдеттемелерди аткарууга республикалык бюджеттен 4 миллиард 778 миллион 755 миң сом акча каражаты төлөнгөн. Бир нерсени мен айтып кетишим керек. Мына 1-июлдан баштап биз майып балдарды караган ассистенттердин кызматыны төлөп берүүнү борборлоштуруп, муну центральный аппаратка жылдырганбыз. Бул эмне максатта болуп атат? Бул ошо жерлердеги кызматкерлерибизди биз ошол бошотуп, аны башка бир кызматтарга иштетсек, муну ар бир райондо бирден кызматкер иш алып барып келген болсо, азыр биз муну автоматташтырып, биздин ушу борбордук аппараттан бир эле кызматкер аткара турган болду. Муну менен ушу ар бир райондон бирден кызматкер бошоп, башка зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча, балдардын укугун коргоо боюнча иштерге тартуу максатында биз иштерди алып бардык. Автоматташтырылган жаңы системаны киргизгенде албетте кичине анча-мынча мүчүлүштүктөр кетип, өз убагында биз мына 1-июлда беришибиз керек эле, мына 15-июлга чейин биз чозулуп кетти. Бүгүнкү күндө 6889 майып баланын ассистенттеринин ичинен 128 ата-эне гана ала албай калды, калгандарын баарын төлөп бердик. Бул 128-ди дагы биз жакын күндөрдө бүтүрүп беребиз. Бул система жаңы киргендикке байланыштуу ушундай бир мүчүлүштөр пайда болуп калды. Бул үчүн мен ушул ата-энелерден кечирим сурайм, жана бул мүчүлүштүктү мына ушул жакын күндөрдө биз жоюп, ушул калган 128 ата-эненин дагы айлык маянасыны төлөп беребиз. Эми айтылган маалыматтарды расмий тилде да кичине айтып берсем. Министерством труда и социального развития Кыргызской Республики проводится последовательная работа, направленная на повышение уровня жизни и улучшение положения социально незащищенных категорий граждан республики. На сегодняшний день все социальные выплаты по линии министерства профинансированы и выплачены своевременно и в полном объеме. В условиях чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации также все государственные обязательства исполнены в полном объеме. По состоянию на 1 июля 2020 года социальные выплаты в виде пособий и компенсации получили более 560 тысяч граждан. Ежемесячно из них ежемесячное пособие нуждающимся гражданам получили семьи 105 660 семей. Детские пособия выплачены 339 200 детей. Ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, то есть социальное пособие, получили 96 782 человека. Единовременное пособие при рождении ребенка балага сүйүнчү получили 67 300 детей.
Денежная компенсация взамен льгот выплачена более чем 41 тысяч человеку, граждан. При этом следует отметить, что распоряжением правительства Кыргызской Республики номер 123 от 10 апреля были автоматически продлены сроки социальных выплат и гарантий, без истребования каких-то документов. Мы понимаем, что в условиях ЧС-ЧП все люди вынуждены были сидеть дома. Мы пошли на этот шаг, и все выплаты автоматически продлены, и они выплачены в полном объеме. В текущем году, в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, ветеранам выделены ежегодные единовременные денежные пособия от 15 до 20 тысяч сомов. Кроме того, распоряжением президента Кыргызской Республики ветеранам Великой Отечественной войны выделено единовременное денежное пособие в сумме 55 тысяч сомов. Итого, ветераны Великой Отечественной войны получили 75 тысяч сомов. Единовременными выплатами к 9 мая были выплачены, значит, 1951 нашему гражданам. При содействии службы занятости трудоустроено около 7 тысяч человек. Активными мерами содействия занятости были охвачены 9700 человек. Из них 7 тысяч граждан наши были привлечены к оплачиваемым общественным работам. 2700 человек были направлены на переобучение, и они получили дополнительную профессию. В целом за 6 месяцев 2020 года на выплату государственных пособий, гарантий из средств республиканского бюджета профинансировано денежные средства в сумме 4 миллиарда 778 миллионов 755 тысяч сомов. Всю потребность мы выплатили в полном объеме. Задолженности никакой нет. Единственное, я хочу попросить прощения у родителей детей, детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Сегодня у нас 6889 детям-инвалидам назначены персональные ассистенты. С 1 июля мы выплату услуг персонального ассистента перевели централизованно на центральный аппарат с тем, чтобы высвободить на местах дополнительные человеческие ресурсы для выполнения других задач, которые стоят перед нашим министерством. Это вопросы насилия, домашнего насилия, вопросы защиты детей. В связи с введением новой автоматизированной системы у нас были некоторые проблемы, но, к счастью, уже проблема эта решена. К сожалению, 128 значит, родителей на сегодняшний день не получили. Я думаю, в самые ближайшие дни, сегодня-завтра, мы все эти деньги выплатим. Еще хотел сказать, что услуги персонального ассистента у нас оплачивались на текущий месяц, то есть в июне месяце. Эти платежи перешли на конец месяца. За июнь месяц вы получите в июле, за июль, значит, в августе месяце. Это было требование, значит, так как это заработная плата, она должна оплачиваться, оказывается, в конце месяца, поэтому на основании предписания контролирующих органов мы вынуждены были пойти на этот шаг. В остальном никаких проблем со стороны выплат социальных государственных гарантий и выплат у нас нет. Все, значит, выплаты произведены своевременно и в полном объеме. Спасибо за внимание. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын социалдык өнүктүрүү жана эмгек министри Кочкоров Улукбек Точубаевичтин брифингине күбө болдуңуздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Суроо жооп болбойбу эле.